Район борбору Түп айылында жалпы дарыгерлик практикалык борборунун имаратынын ачылыш азем болуп өттү. 14 октябрь күнү район борбору Түп айылында жалпы дарыгерлик практикалык борборунун 2 кабаттуу имаратынын ачылыш азем болуп өттү. Республикалык бюджеттин эсебинен 88 миллион сомго турган 60 орундуу борбордун ичинде хирургия, төрөт жана кайра жандандыруу, балдар бөлүмдөрү жайгашкан. Учурдун талабына жооп берген медициналык каражаттар менен камсыздалып, ден соолук сакчыларынын ишин жеңилдетмекчи. Салтанаттуу иш-чарада саламаттыкты сактоо министри Алым Кадыр Бейшеналиев, облус жетекчисинин орун басары Айнура Султанбаева жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү сөз сүйлөп, калачандарды куттукташты. Саламаттыкты сактоо министри Алым Кадыр Бейшеналиев Түп районундагы дарыгерлердин айлык акысы $1000 жеткенин белгиледи. Аны менен катар Кыргыз Республикасынын президентинин Ысык Көл облусуна ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн атынан Айнура Султанбаева санариптешигибиз Салым катары компьютер белекке берди. Кезинде 10 миңден ашык операция жасаган хирург, ардагер дарыгер Жаныш Макешев Түп районундагы Талды суу айылында да заманбап медициналык борбордун зарылчылыгы жөнүндө айтып өттү. Ошондой эле Бишкек Түп Айкөл инсандары коомунун атынан Мамбетов, эмгек сиңирген куруучу Кадырбеков каалоо тилектерин айтып, бата беришти. Курулуш иштери 9 жылга созулуп, аны Енесай ЛТД курулуш ишканасы жүргүзгөн. Балдар көбүрөөк төрөксүн. Бүгүн чоң майрам болуп атат. Себеби жаңы заманбап борбор ачылып атат. Дарыгерлер борбору ачылып атат. Бул жерде 60 койкалуу 4 отделение, операционный блок ичиндегилердин бүт баардык заманбап абордор. Анан азыр биз көрүп чыктык. Отделение толуу баардык абордор менен азыркы кездеги керектүү абордор. Ошондой эле операционный блок, анын ичиндеги баардык аппаратурлардын баардык, ИВЛ аппаратуранын баардыгы заманбап аппаратурлар. Ошондой эле палаталардын бүт баардыгы абдан жакшы орнотулган да. Бул абдан жакшы болуп атат. Ошондой эле айтып кетерим, азыркы кезде мынакей мен врачтар менен сүйлөштүм. Садырный Кожоевичтин демилгеси менен ушул 4 жолу көтөрүлдү. Түп районундагы педиатрлар 70-80 миң алып атат. Анестезиолог реаниматологдор 100-110 миң сом айлык алып атышат. Неонатологдор 100 миң алып атат, хирургдар 100 миңден алып атышат. Бул ошол эле кезде мынакей биз зарплатаны көтөрүү менен врачтарга иштей турган больницаларды, стационарларды баардык условияларды түзүп берди. Мен ушул Түп районунун больницасынын терапия бөлүмүндө чарбагер болуп иштейм. Кыска убакыт эле болду, иштегениме 1 жылга чамалап калды. Имаратыбыздын ачылышына биз абдан кубанычтуубуз. Жогору жактан бизге бир топ эле көп жардамдар болуп атат. Ичин баарын ушундай жакшынакай болуп бүт баары жасалды, баарды ойдогудай. Кызматкерлерибиздин айлыгы да көтөрүлүп атат. Биз ыраазыбыз эң негизгиси баарына. Бул менен эми сиздердин ишмердүүлүгүңүз кандай? Ошо мамлекет жагынан ушундай жаңы имараттар салып берип атат, айлыгыңыздарды көтөрүп берип атат. Эми сиз ушул медицина кызматкерлери бир гана эмне кылышыңыздар керек? Иштешибиз керек мындан ары. Абдан кызматкерлерге да ошо мындай чоң өбөлгө түзүлдү. Объекттерди ачытабыз. Жакында дагы бир объектибизди ачабыз. Бул деген биздин районубузда тарыхында акыркы 30 жылда болуп көрбөгөн нерсе. Бир эле биздин район эмес, азыр бүт республикабыз боюнча ушундай социалдык объекттер, өндүрүштөр жана башка ишканалар ачылып, мына Кыргызстаныбыз алдыга кетип бара жатканы бизге даана көрүнүп турат. Эртеңинен акыл эсебиңизди айтып кеткенде 13 октябрда 2020 жылы Кармин өсүлгөн 4 жыл болуптур. Ошол кезде мени министр болуп атканда Садырный Кожоевичке мен айтканда, Садырный Кожоевич, мен эгер министр болсом, сиз мени колдошуңуз керек. 2 гана нерсе сурайм дедим да. Кандай деген? Биринчилерден көрүп мен медицинада реформа кылгам. Экинчиден
медиктердин айлыгын көтөрөбүз. Эмне садырдын өзүбүз макул. Мынакей баарыңыздар билесиздер, азыркы кезде Кыргызстан боюнча саламаттык сактоо жагында реформа жүрүп атат. Баарыңыздар да көрүп атасыздар. Ошол эле кезде баардык жерде азыр биз чоң больницаларды куруп атабыз. Эмчи дегенде биздин жарандар чет өлкөдөгү кандай больницада, кандай оборудованияда, кандай условияда дарыланса, ошондой дарыланыш керек. Же болбосо астына подушка коюп, бутун көтөрүп, же болбосо башын көтөрүп, же болбосо баягы өпкөсүнө кылалы дегенде буруп алып туруп байлап ушундай кылчубуз да. Азыркы операциялар менен кандай хирург операция кылам десе, ошондой положенияга алып келип берет. Ошондой эле ИВЛ аппараттарыбыз кээ бирде биздики иштебей калып, кол менен иштетчүбүз. Мен бир нерсени айтып берейин. Баарыңыздар билип атасыздар, мен көп жыл 47-чи больницада операция кылып жүрдүм. Ошол жерден бир таң калганым, баягы операция кылып атканда биз коагулятор деп коет, аны бут менен басчубуз да. Ал жерде айтып атат, көзүңүздү кызып койсоңуз коагулятор иштейт депчи. Мен көзүмдү кызып койсом, ар жакта бир байкушту коюп коюшуптур. Мен көз кыскан сайын ал эки эмени зымды бири-бирине тийиштирип атат да. Ошондой условияда биз операция кылчубуз. Азыркы кезде мынакей кандай условиялар болуп атат. Эми зарплатаны мен жана айтып кеткендей Садыр Нуркожоевичке кайрылып атып, 4 жылдын ичинде 4 жолу көтөрдүк. Ошол кезде мен биринчи айтканда $1000 жеткизем деген. Быйыл мынакей түптүн врачтары азыркы кезде мен сүйлөшүп отурсам, педиатры 78 000 алыптыр. Анестезиолог, реаниматологу 110 000 алыптыр. Хирургу 100 000 алыптыр. Неонатолог 86 000 алыптыр. То есть бул деген биз айтып кеткен $1000 дегенге мынакей түп райондун врачтары $1000 жетти. Главврач айтат, менден көп эмеде ФАПта иштеген менден көп алып атат дейт. Анда айттым, сен ФАПка иштеп айлык десең депчи. Ошон үчүн мен ойлоп атам, азыркы кезде айлыктын баардыгы көтөрүлүп, мурдакы чет өлкөгө кетип аткан врачтардын баардыгы кайра келе башташты. Дагы кадровый жетишпей аткандардын баардыгы азыр мынакей келип атат. Баарыңыздар билесиздер, жаш врачтардын баары кетчи, жаш врачтардын айлыгы ортозоп менен эгер айлык алса 20 000, айына 22 000 компенсация кошуп берип атабыз. Кварталына 60 алып берет. Ошондо 45-47 000. Бирок биз дагы жергиликтүү администрация кайрылып, алардын жашоо турмушун дагы оңолтуп берип атышат. Мынакей көп жерлерде кыш келатат деп көмүр андан бүт бармıyor. То есть жаш врачтардын баардыгы мурун башка чет өлкөгө, Россияга, Турцияга кетишти, азыркы кезде Кыргызстанда иштеп атышат. Биз баардык жерге мынакей мен өзүм приказым менен 500 жаш биздин специалисттерди аймактарга алыс региондорго жөнөттүк. Ошон үчүн азыркы кезде 20-жыл билесиздер, ковид болуп калганда компьютер томограф жоктоп калган. Ангиограф жок деген. Ар бир областка койдук. Азыр ар бир районго кое баштайбыз. Ошондой эле оборудование баардыгы. Дагы бир Садыр Нуркожоевичтин эң жакшы көргөчүлүгү бул кыргыз фармацияны түзүп, больницалардын баардыгы дары-дармектер менен оорулардын баардыгын 100% бекер кылып берип атабыз. Мурун жеке менчик компаниялар алып келгенде 400-600 эсеге кымбат беришти. Мен баягы жогорку кеңеште дагы депутаттарга дагы доклад кылганда мен көрсөттүм. Алар дагы ишенбей аткан. Ар бир мени тиги дарыны канчадан мурун алышчы тендер менен азыркы кезде кандай алып атышат. Ошондой эле мен сиздерден дагы айтарым, мамлекеттик аптека Эйлеман иштей баштады. Ар бир жерге азыр ачабыз. Мынакей быйыл 100 жылдык болгондон кийин мен 4-күнү 98-чи эмени Оштон ачам. 100 ачып, кийин кайсы жерде керектүү болсо, ошол жерге биз
мамлекеттик Илеман аптекасына чыгабыз. Ал да 20-30% арзан болуп атат. Эң жетишкендигибиз Илеман аптекасы менен жеке менчик аптекасы жанында турса, жеке менчик аптекадагы дарылардын баасы дагы төмөн түшүп атат. Бул эл үчүн да жакшы болот. Бардыңыздарды бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктайм. Ден соолукта болуңуздар, иштериңиздерде ийгилик болсун. Медиктердин айлыгын бардык жерде $1000 жеткизебиз. Түптүн Кудай буйруп дагы биз иштеп турсак, түптөгү иштеп аткан медиктердин айлыктары мен ойлойм, эмдиги жылы 150 миңге жетет. Чаран катышуучулары, негизи медиктерге бүгүн чоң майрам болуп атат, Түп район медиктерине. Силерге негизи баарыңарга таазим айткым келет. Анткени ушундай эски имаратта иштеп, ошондо дагы эпидситуацияны кармап, ковидте ушундай иштеп, силер деле чоң салымды кошуп атасыңар. Биздин өлкөбүзгө мына келген коноктор башка райондордон врачтар келди. Силерге да чоң таазим билдирем. Анткени медиктер жок болсо баарыбыз биз ооруп калсак ким бизди карайт? Медиктер оорубаш керек. Баарыңарга ден соолук каалайм. Бүгүнкү майрам бизде куттуу болсун. Ичине бир белектерим бар эле, ошону бергенге уруксат этиңиздер. Ыйгарым укуктуу өкүлдүн атынан бир кичинекей компьютер алып келгем. Анткени цифровизация дегенден кийин буларга регистрация, анан жанагы цифровизация дегени менен өкүлдүн атынан сизге компьютер. Чоң рахмат. Анан дагы ыраазычылык баракча өкүлдүн атынан Түп райондук жалпы дарыгердик практика борборунун жаңы типтүү имараттын курулуш иштерин сапаттуу жасалышына жоопкерчиликтүү мамиле жасоо менен анын ийгиликтүү бүтүрүшүнө кошкон зор салымыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Сизге чын ден соолук, үй бүлөңүзгө бейпилдикти, ишиңиздерге жаратмандык жана ийгиликтерди каалайм. Жамиля Зарлыковна. Нету, да? Ушу Жамиляже чоң ыраазычылык билдирем. Ушундай подрядчик канча жылдан бери өзүнө мындай бизден өкмөттөн, президенттен дополнительно акча сурабай өзү баары бүтүрдү, да. А еще есть у нас Станислав Геннадьевич. Вы у нас прораб, да? Выражаю глубокую признательность и благодарность за добросовестный труд, профессионализм и значительный вклад в успешное завершение строительства нового здания. Бүгін біздің ачуу азимине министрибиз Алымқаты Савельевич катышып отурат. Ушул учурдан пайдаланып, Алымқаты Савельевич, мына биздин райондо эң чоң айыл Талды суу деген айыл бар. Ошол айылда илгери 70-ci жылдары бир участкалык оорукана салынды. Ескилиги жетип, жетсе дагы жылда ремонттоп деп, ошол жерде ооруларды жаткызып дарылап атабыз. Ал ооруканага тетиги Каркыра, Кең суу, Санташ өрөөнү бар. Биягы Токтаян, Арал, Ташма өрөөнү келип ошол жака жатышат. Ошол жерге бир сизден суранып келет элек. Ошол жерге 15 болобу же 20 койкалык оорукананы bir saldırıp verseniz degen sizden köp suranat elek şu kollektivin atынан. Эми баарыңарды ушул бүгүнкү жакшы майрамыңыздар менен куттуктаймын. Ден соолукта болгула, мына бул жерде иштеген медиктерибиз дайыма ден соолукта болсун. Ак калаччан врачтары, урматтуу калайык журт, мына сиздерди көрүп дагы мен жыргап атам өзүмчө, сиздерди көрүп, маңдайыңарды көрүп, жүзүңөрдү көрүп дегенде канча жыл чоң иштештик биякта, мен 20 жылдан ашык иштедим бул жерде. Анан бүгүнкү ушу больницанын ачылышы менен силерге чын жүрөктөн куттуктайм. Министрибиз келип өзү мына ушундай татынака реформа кылып, врачтардын айлыгын ушундай көтөрүп атам деп. Билесиздер, 90-жылдары, 91-жылдары бир эле күндө ушу жерден 17 врач кетип калган да, Түп районунан. Карыбай деген глазной врачыбыз бар болчу. Аягы дагы иштеген врач болуп. Экөө бул эле Казакстанга кегенге кетип калды. Эмне үчүн дегенде ошондо зарплатты көбүрөөк төлөп ошоп кетип калган. Эми кайра ушу врачтар келет, айлыгы 100 миңден болот десеңиз, чындыгында жүрөгүбүз жылып атат да. Жүрөктү жылыта турган нерсени айтып атасыз да.
Кудай колдосун силерди. Мына бүгүн эле 45 объект ачылат деп атат. Мына мен дагы өзүм курулушчумун. Көп жерде курулушчу болдум. Кийин администрация президент иштедим. 3-4 районда аким болуп иштедим. Bir школду салсак, ошенге президент келип лентасын келип ачты эле да мурунку заманда. Bir школду 5 жылда салчу элек. Анан мына больница токтоп калды, дагы Кудайга шүгүр, башталып бүтүрүп, мына бүгүн ачылуу аземинде отурабыз. Анан ушунчалык объекттер курулуп атканга, жол салынып атканга бардыгына биз чын жүрөктөн ыраазыбыз. Президентибизге ыраазыбыз, иштеп аткан министрлерге ыраазыбыз. Анан тиги больница ачылып атат. Бул эми биздин бул жерге отурган адамдардын баардын тилеги бирдей болуш керек. Ошондой деп ойлойм. Мен ушул больница ак жолто больница болуп, ушуга келген дарыланып келген кишилер аман-эсен айыгып, үйлөрүнө аман-эсен кетип турушсун. Ошондой болсо Кудай Алла Таалам ошого жакшы жашаам берген ошол. Эми мен айтайын деген сөзүм, бул объекти 2015-жылы түптөлгөн болуш керек. Ошондо мен да иштеп туруп ушунун техникалык документтерин даярданга катыштым эле. Ошондон бери өзүңүздөр билесиздер, мына 8-9 жыл болуп кетти, ушу бүтпөй атып, мына бүгүн бүткөнүнө мен аябай сүйүнүп турам. Elleri көп келбесиндер. Оорубасын. Келсе дагы таблетканы алып кайра кетсин.